Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraful anbiya'i wal mursalin. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы бизди күн сайын жакшылыкка чакыруучунун бир чакырыгына көңүл бөлөбүз. Бул түндүн жарымы болгон кезде, түндүн акыркы бөлүгүндө асмандан бир чакыруучу периште Аллах Тааланын буйругу менен төмөндөгүдөй жар салып чакырат. Усман ибн Аби Аз Сакафи деген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Туфтаху абуабу сама нисфал лайл." Түндүн ортосунда асман эшиктери ачылат. Фаюнади мунадин. Чакыруучу периште төмөндөгүчө чакырат, жар салат. Хал мин даин юстажабу лаху. Дуа кылуучу барбы, дуасы кабыл кылынат. Хал мин саилин ю'та. Суроочу барбы, сураганы берилет. Хал мин макрубин фаюфаррижу анху. Кыйналган адам барбы, анын кыйынчылыгы жеңилдетет. Фала ябqa муслимун яд'у би да'ватин илля истажаба Аллаху таала лаху. Кайсы бир мусулман ушул убакытта туруп дуа кыла турган болсо, Аллах Тааланын дуасын кабыл кылат. Илля заниятун тас'a би фаржиха ва шаран. Бир гана эки түрдүү адамдын дуасын кабыл кылынбайт. Анын бирөөсү денесин саткан сойку аялдын, экинчиси адилетсиздик менен адамдарга налог салган адамдын дуасы кабыл кылынбайт деп пайгамбарыбыз бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир түндө бизге ушундай жар салуучу жар салып чакырып турат экен. Бизге өтө чоң бир мүмкүнчүлүк бар экен. Аллах Таалага туруп дуа кылып алууга, дуаларыбыздын кабыл болуусуна, сураган нерсебиздин берилүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Ар бир түндө ушундай келет экен. Биз мындан гафлетте калбастан түн жарымда туруп, тахажжуд намаз окуп, Аллах Тааладан дуа кылып сурай турган болсок, ал дуалар сөзсүз түрдө кабыл болот. Башка бир хадисте келет, Абу Хурайрадан чыгарат, Аллах Таала түндүн 3-чү бөлүгүндө дүнү асмана түшөт. Назала иля сама дуния. Фаякул, анан төмөндөгүчө айтат: "Хал мин мустагфирин." Күнөөсүнө истигфар айтуучулар барбы? Хал мин таибин. Күнөөсүнө тооба кылып кайткандар барбы? Хал мин саилин. Менден суроочулар барбы? Хал мин даиин. Дуа кылуучу барбы? Хатта янфаджрул фажр. Багымдат убакыт киргенге чейин мына ушундай суроолор менен кайрылып турат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын дуаларды кабыл кылуучу өтө бир негиздүү убакыттар бар. Мына ошол убакыттардын бири бул түндүн акыркы бөлүгү. Мына ушул учурда биз дуа кылып калышыбыз керек. Кандай биздин мүшкүлдөрүбүз бар, кандай башыбызда кыйынчылык бар, дүнүйө муктаждыгы болобу же акырет муктаждыгы болобу, биз сурап калышыбыз керек. Биздин башыбызга кыйынчылык түшкөн болсо, бизге кайсы бир бакшы же көз ачык паланча жерге барып тоок сойсоң, паланчанын кабырына барып сурасаң, ооруңан айыгасын дей турган болсо, биз ошолорго канча акча болсо дагы, канча мал мүлк болсо да берген таярбыз. Бирок пайгамбарыбыз хадисинде бизге ар бир түн ортосунда асман эшиктери ачылып, Аллах Таала рахматы түшөт, дуалар кабыл болот. Ооругандар барбы, оорусуна шифа сурагандар, кыйналгандар барбы, кыйынчылыгын жеңилдетүү үчүн, акыретте бейшегиринде бейиш сурагандар барбы, дозокто мени сакта деп, кабыр азабынан мени сакта деп, менин үй бүлөмө бактылык бер деп сураачулар барбы деп жар салып турган периште бар деген кезде биз эмнеге шашылбайбыз? Бунун баары биздин иманыбыздын алсыздыгында, урматтуу мусулман бир тууганым. Ал эми бизге бакшылар, көз ачтар айткан болсо, ага карап шашабыз. Бул алардын айткан кылыштык, алардын сөздөрү жалган, алардын буйруктарын аткары динден чыгарып коюучу амал болуп эсептелинет. Биз андан сак болушубуз керек, этият болушубуз керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өтө берешен болгон зат. Qanibul mujib,
Аллах Таала бизге жакын, дуаларды кабыл кылуучу болгон зат. Аллах Таала ошон биргеликте берешен болгон зат. Аллах Таала кадир болгон зат. Бардык нерсе кудурети жеткен зат. Сиз эмне сурасаңыз ошонун баарын бере алат. Болгону сураштык сизден гана калган. Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, эй адам балдары, силердин абалыңар жана акыркыңар баары жер бетине чогулуп, инсанияттар болсун, жиндер болсун, баары жер бетине чогулуп, менден ар ким өзүнүн муктаждыгын сурай турган болсо, ар бир адамдын өзүнүн муктаждыгын бере турган болсом, менин мүлкүмдөн эч нерсе кемибейт дейт. Бир гана ийнени деңизге киргизип чыгаргандай. Аллах Таала башка бир хадисте инналлаху хайюн карим. Аллах Таала уялчак, берешен болгон зат. Ястахи ида рафа раджул иля ядайхи ан яруддахума сифран хайбатайни. Эгерде киши эки колун сурап, Аллах Тааладан дуа кылып сурай турган болсо, анын колун куру кайтаргандан Аллах Таала уялат. Аллах Таала башка хадистеринде биз жана жогоруда айткандай эле Аллах Таала дүйнө асмандан түшүп, мен ядууни, ким менден дуа кылат астажибилаху, анын дуасын кабыл кылам. Ким менен сурайт, ага берем. Ким менен астагфирун агфирлахум, кылган күнөөсүнө кечирим сурайт, мен анын күнөөсүн кечирем деп, Аллах Таала мына ушунун өзүнүн берешендиги менен бизге ар күнү ушундай кайрылым жасап турат экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул дуанын өтө бир негиздүүлүгүнөн биз муктаждыгыбызды Аллах Тааланын өзүнө гана байлоо үчүн Аллах Таала бизге дүйнөлүк муктаждыктарды берген табияттан, диндиктеги муктаждыктарды берген, ошонун баарын өзүнөн суроо үчүн берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнө дуа кылууга бизди буйруган. Аллах Таала айтат: "Оду раббакум тадарруа ва хуфия." Роббуңарга силер жалбарган абалда дуа кылгыла, жана жашырын абалда, купия абалда дуа кылгыла. Иннаху ла юхиббул му'тадин. Ал зат чектен чыккандарды жакшы көрбөйт деп өзүнө дуа кылган бизге буйруган. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа бул ибадат деген. Дуаңыз кабыл болбогон болсо да сиз дуа кыла турган болсоңуз, ибадат кылып соо алган болосуз. Ад-дуа хуа ибада дейт. Дуа бул ибадат. Башка бир хадистерде Аллах Таала дуа кылуучуларды жакшы көрөрүн айткан. Ал эми дуа кылбай таштап койгондорду жек көрөрүн, аларга өзүнүн кабыр келери тууралуу бизге кабар берет. Пайгамбарыбыз айтат: "Лайса шайун акраму алаллахи минад дуа." Аллах Тааланын астында эң урматтуу болгон нерсе бул дуа. Башка бир хадисте иннаху ман лам ясалилла ягду алейхи. Аллах Тааладан ким дуа кылып сурап кое турган болсо, Аллах Таалага кары келет. Аллах Таалага дуа кылбай текеберленгендерди Аллах Таала дозоктон ода кылган. Аллах Таала айтат: "Кал роббукум удууни астажиб лакум." Роббуңарга дуа кыла, мен дуаңарды кабыл кылам. Иннал ладина ястакбирuna ан ибадати сайядхулuna жаханнама дахирин. Мага ибадат кылуудан, мага дуа кылуудан текеберленгендерди Аллах Таала кыямат күндө дозокко коргу болгон абалда киргизет. Башка хадисте Аллах Таала ким дуа кыла турган болсо, дуасына жооп берери тууралуу, дуасын кабыл кылары тууралуу убада берет. Кал роббукум удууни астажиб лакум. Айтат: Роббуңарга дуа кыла, дуаңарды кабыл кылам. Ида салика ибада анни фа инни карибун уджибу дa'вата дa'ни задa'ан. Эгер пенделер мен тууралуу сурай турган болсо, айт, мен аларга жакынмын. Ким менен дуа кыла турган болсо, анын дуаларын мен кабыл кыламын деп Аллах Таала өзү бизге убада берип атат дуаларды кабыл кылууга. Иштин баары бул бизде. Кандай Ибн Кайым рахимахуллаху таала айтат: дуанын орду бул кылыч сыяктуу. Ал кылычты колдонуу кылычтын курчтугунда эмес. Ал кылычты колдогон адамга жана кылычтын тосуп турган тоскоолторуна карайт. Эгер кылычты колдогон адам күчтүү боло турган болсо, жана тоскоолтор жок боло турган болсо, бул кылыч душманга барып тиет. Мына ошол сыяктуу эле дуа дагы ушундай. Дуанын өзүнүн талап кылган шарттары бар. Жана дуанын тосуп койчу тосмолору бар. Эгер пенде шарттарын аткарып, тосмолорун арыла турган болсо, анын дуасы кабыл болот. Мунун шарттарынан инсан дуа кылган кезде ихлас менен дуа кылыш керек. Жалгыз Аллахтан өзүнө гана дуа кылыш керек. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө, анын жолуна ээрчиген абалда дуа кылыш керек. Жана ошондой дуа кылып аткан кезде чын жүрөктөн ихлас менен дуа кылыш керек. Аллах Тааладан коркуп, анын азабынан, анын соопторунан үмүт кылган абалда дуа кылыш керек. Жана ошондой эле дуа кылган кезде бекем ишенимде дуа кылыш керек. Аллах Таала ушуну менен дуамды кабыл кылып, мен сураган нерсени сөзсүз мага берет деп дуа кылыш керек. Аллах Тааланын кудуреттүүлүгүнө ишенген абалда дуа кылыш керек. Ал эми кайсыр пенде дуа кылган кезде эл көрүш үчүн дуа кыла турган болсо, же болбосо дагы башка бир нерседен коркуп, Аллах Тааладан башка бирөөдөн дуа кыла турган болсо, же дуа мен бир сурап көрөйүнчү кабыл болбой деген абал дуа кыла турган болсо, бул дуалар кабыл болбойт. Жана дагы дуаны тосуп коюучу тосмолор бар.
Бул инсан арамдан жештик. Жана инсан арамдан кесип кылыштык. Бул дуалар тосуп коет. Жана инсан көп күнөө жасаштык. Бул да дуалардын кабыл болуусунан алыстатат. Жана дуанын да тосмолорунан бул дуа кылгандан кийин аны шаштырыштык. Тезирээк кабыл болбой, неге мен дуа кылган нерсем берилбей атат деп инсан шаштырып дуа кылбай таштап коюштугу бул дуанын кабыл болбоосуна алып келет. Албетте сиз кылган дуаны Аллах Таала ошол учурда бериши мүмкүн. Же акыретке алып коет. Же сиз дуа кылган нерсенин ордуна башка нерсе берет. Же ошол кылган дуаңызды бир балек кырсыктарга Аллах Таала тосма кылып жиберет. Мына ушундай. Жана дагы дуаны кайтарып койчу нерселерден бул инсан дуа кылган кезде күнөө нерсеге, күнөө ишке дуа кылыштык. Аллах мага паланча нерсеге жардам бер, мен ошонун иш менен күнөө кылайын деп. Же тууган урук болгон мамилем ортодон бузуп жибер мени деп ушинтип күнөө иштерге дуа кылыштык. Бул дуанын тосуп коюучу тосмол эсептелинет. Биз дуаларыбыздын кабыл болуусун каалай турган болсок, анын шарттарына жана анын адептерине биз маани беришибиз керек. Мына ошондой дуалар Аллах Таалага эч тосмосуз көтөрүлүп барат. Ал эми шарттарына, тосмолоруна маани бербей турган болсок, анда биздин дуабыз кабыл болбой калат. Албетте Аллах Таала дуаларды кабыл кылат, бирок анын шарттары, тосмолору бар. Иштин баары бул өзүбүздө. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бизде ар бир түнү ушундай чоң мүмкүнчүлүк бар экен дуаларыбыздын кабыл болуусуна. Биз ар бир түнү түндөлөрү туруп, Аллах Тааладан өзүбүздүн муктаждыктарыбызды сурай турган болсок, башыбызга түшкөн кыйынчылыктарды чечип берүүнү сурай турган болсок, көйгөйлөрүбүздү жеңилдетип берүүнү сурай турган болсок, Аллах Таала бизге берет экен. Жана ошондой эле дагы акыреттик жакшылыктарды сурай турган болсок, Аллах Таала бизге сөзсүз түрдө берет экен. Ар бир түн ортосунда асман эшиктери ачылып, дуалар көтөрүлүп турат экен. Бул багымдатын уга киргенге чейин ушундай ачык болот. Ушул убактарда туруп, биз дуа кылууга тырышыбыз керек. Жана ушул чакырыкты ар бир түнү биз сезе билишибиз керек. Ар бир жатаар алдын мени түндөсү паландай периште чакырат. Дуага чакырат, ошого туруп мен дуа кылайын деп ниет кылып жата турган болсок, ошол дуага биз жетебиз. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы, билбей дагы жасаган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен, шахидтер менен чогуу кылган болсун. Аллах Таала бизди дуаларыбызды кабыл кылсын. Аллах Таала биздин билип билбей кетирген ката кемчиликтерибизди кечирсин. Аллах Таала элибизге, жерибизге тыныштык берсин. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.